Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо газетинин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн 1-топтогу майып Бишкектеги номер 10 орто мектебинин мугалими Суранбү Алмолдоева тууралуу сөз кылабыз. Суранбү айымда ата-энеси 14 жыл бала көрбөй жүрүп Кудайдан сурап алгандыктан атын Суранбү деп коюшат. Маңдайга жазылган тагдыр экен. Турмуш жолу көпкө узабай 3 уулдуу болгон соң жолдошу менен ажырашып, уулдарын койнуна кысып борборго келет. Балдарын багуу үчүн мугалим болуп иштеп, ден соолугуна маани бербей жүрүп, муундардын сезгенүү оорусуна кабылат. Оорунун кадырын 19 жан билет. Жээндүү уулдары бой жетип, апасы кыймылга келбей калганда кийинтип, чечинтип, жуунтуп, кабагым кашым дебей карашат. Ал күн сайын эртең менен бир кочу дарысын ичип алып, жаны кейип турса да, окуучуларын дегдеп, неберелеринин жардамы менен таксиге олтуруп, мектепке жөнөйт. Каарманыбыздын дартынын дабасы бул окуучулары. Өзөрлөнүп иштеп, үлгүлүү окуучуларды тарбиялап, жашоону сүйүп жашап келет. 25 май күнү Суранбү эжени издеп, жогоруда аталган мектепке барып, көзгө жаш алганда, кубанганда жагдайларга туш болдук. Анда кеп башынан болсун. Суранбү алгачкы суроону өмүргөчү балалыктан башталат деп коет. Анан ушу бала чагыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзү 3 тууганмын. 1963 жылы 23 февралда Талас районундагы Манас айылында төрөлгөм. Менден улуу эжем бар, 49 жылкы. Андан кийин менден кичүү 11 жашылуу кичүү иним бар. Анан 14 жыл бала көрбөй жүрүп, ата-энем мени көрүп, анан сурап алган балабыз деп атымды Суранбү коюп, эркелетип чоңоюштурган кыз экен. Анан айтып калышат, аябай эрке кыз элең деп. 1980 жылы 10 классты бүтүрдүм. Андан кийин эле мектепти деле жакшы бүттүм. Анан мен ата-энем чабан болуп иштечи. Анан бирок өздөрү ушу билим албаганына карабастан, ушу балдарыбыз билим алсын деп үчөөбүз тең окутту да. Уште окуткан ата-энелериме аябай ыраазы болом. Себеби ошол менин нанымды таптым. Турмуш жолунда кандай аттанып калгансыз? 1980 жылы азыр Карабаев мурдагы кыргыз кыз келиндер педагогикалык университетин 84 жылы бүтүп барып, Талас районундагы Талдыбулак айылында иштеп калдым. Ошол жерден турмуш жолуна аттандым. Анан жана адамды айтат эмеспи? Бактылуу болуш үчүн адам эки нерсени туура тандаш керек: кесипти, анан жарды деп. Анан мен кесипти туура тандап алыптырмын дагы, анан жарды туура эмес тандап алыптырмын. Анан тагдыр экен 2004 жылы экөөбүз эки жолго түштүк. Кудайга шүгүр, өзүмдүн 3 балам бар. 84 жылдан 90 жылга чейин ошо айылда иштедим. Ошо айылда иштеген окуучуларым да азыр келип кабарлашып, WhatsApp группа ачып сүйлөшүп турабыз алар менен. Анан жана мугалим өмөлүү дарак дегенге мурда көп түшүнө берчү эмесмин, баягы жашың өткөн сайын баардык нерсеге сереп салат экенсиң. Анан ошо балдарымдын ошо баардык жерде жүрүп, баардык кесиптин ээлери болгонуна аябай сүйүнөм. Анан 90 жылы ошо турмуш шартка байланыштуу Бишкекке көчүп келдик дагы. Анан ушул мектепке келдим. 91 жылдан баштап ушул мектепте иштеп келатам. Дартын азабына кандай чагылып калдыңыз? Бул оору менен 1999 жылы жөн гана ангина болдум. Анан буттарым шишип, анан ошого деле көп көңүл бөлгөн жокмун да. Баягы эми ангина деп аны баардык эле көп киши көп көңүл бурбайт болуш керек. Анан ангинадан кийин эле аргаш жерим шишип чыга баштады. Анан 2000 жылдары анан толук ооруп калдым да. Анан турмушка байланыштуу баягы жолдошум менен ажырашкандан кийин ошо балдар деп иштеп калдым.
анан иштеп жүрдүм. Бул мектепке келгени эртең менен кирип кечинде чыкчым да, 2 класс менен иштечим. Анан ооруга деле көп көңүл бурбай жүрүп, анан ушул дартка калып калдым окшойт. Уулдарыңыз кээ айрым учурда сиз кыйналган учурда баягы иштеп эле койбойсузбу деген учурлар болду? Биринчи айтчу деле эмес, анан кийин апа иштебей эле койбойсузбу деп калышты. Анан айтчым, мен болгон моментте ооруп отурсам, үйдө отурсам деле ооруйм. Андан көрө ушу мектепке барып, ушу балдар менен ызылдашып, ошолордун ызы чуусун көрүп мен рахат алам. Ошол ызы чуудан алган рахатымды менке албагылачы, мен ошол рахатымды алып турайынбы дегенде десем, анан балдарым мейлиңиз анан ал убакта иштечү эмес. Мен таптакыр эле кыймылга келбей калгам 2009-жылдан баштап. Коляскада отуруп калдым. Анан ошо коляскада отурганда да иштеп жүрдүм да, калган жокмун сабактан. Балдарым эртең менен такси менен алып келишет дагы, анан көтөрүп келип, отургузуп, анан кайра сабак бүткөндө көтөрүп таксиге салып алып кетип жүрүштү. Андан кийин коляскадан таякка илиндим. Ошон менен азыр таяк менен басып жүрөм, буга да шүгүр дейм. Мен ооруп калганда мен азыр деле кыймылым чектелүү. 4-группадагы ревматоидный артрит, анан 1-группадагы майыпмын. Кыймылым чектелүү. Өздөрү жуунтушчу, өздөрү кийинтишчи, тамакты да өздөрү жасашчы, шылып кыз эркек бала деп мындай мени кыйналган жок да, ушу кыздын ролун аткарып жүрүштү. Андан кийин Кудайга шүгүр 2 балам үйлөндү. Келиндерим дагы балдарым ошо апасына карап, апасындай кыз алгылары келет окшойт. Келиндерим да, мен өзүмдүн мүнөзүм жумшак да, анан келиндерим да ошо жумшак, карандоо келиндер. Колумдагы келиним, апа чачыңыз агарып калыптыр, боёш керек, өсүп кетиптир, кырктырыш керек, сиз муну кийиңиз деп турат. Ошонусуна шүгүр дейм. Анан азыр балдарым карандуу, кичине кабагым бүркөлүп калса, апа бир жериңиз ооруп атабы, дары керекпи деп үстүмө үйрүлүп түшүп турушат. Анан мындай ооруга деп деле көп. Эми баягы жаңы ооруган учурда стресс болуп чөктүм. Андан кийин байра жашоо уланат экен да. Кой, мен ооруп отурсам балдарыма кичине түрткү болоюн деген максат менен анан белди бекем буудум дагы азыр балдарымды маңдайымда отурганыма, балдарымда сиз маңдайыбызда отуруңузчу дегендерине каñет алып сүйүнүп калам. Мурда деле такси менен барып келчүмүн, анан азыр деле балдарым гос жумушта. Анан эми алар мени карап жумуштан иштебей отура албайт да. Анан неберелерим бар, 2 неберем бар. Былтыр улуусу ташыды. Анан ал быйыл окуп кеткендигине байланыштуу кичүүсү эртең менен туруп сумкамды көтөрүшөт, байпактарымды, кийимдеримди кийгизип жардам беришет, бут кийиммен бери кийгизишет. Анан мектепке келгенден кийин таксиден түшүрүп, таягымды, сумкамды алып мектепке алып келип, столго отургузушат. Анан ошентип иштеп келатам Кудай деп. Дартыңыздын дабасы эмне? Дартымдын дабасы ушу жанымдагы жакшы адамдардын колдоосу. Мынакей мектепке иштегениме, ушул мектепте иштегениме эле буюрса 30 жыл болуптур. Анан мектептин директору Үмөталиева Гүлжан Давлеткуловна аябай чоң колдоо көрсөтөт да. Баягы оору деген бул оор, анан уу деген сөз экен да. Ошол оорудун азабын тартып калганымда кетемин деп чамырып калам. Ошондо аяга кетесиң. Үйдө отурсаң мындан бери ооруйсуң. Иштеп алам бул жерде. Иштеп алаксы деп анан коллективдин дагы ынтымактуулугу, мындай колдоп тургандыгы чоң роль ойнойт экен. Сыймыктанган окуучуларыңыздан барбы? Класста сыймыктанган окуучулар көп. Токтоназарова Элина деген бар, Рыспаев Бектур, Алиев Төлөбек, Өжөрбаева Надима, Жумалиева Сезим, көп. Мен баягы кыймылым чектелүү болгондон кийин доскага жаза албайм да. Мен келгенче жазып, даярдап турушат. Анан кээде кичине жакшы болуп калганда доскага түшүндүрөм дагы, кичине начарлап калганда мондай бара калам дагы, аркасына катуу нерсе коюп, анан маркер менен түшүндүрүп берем да. Анан балдарым дагы ушу менин оорума карашабы, бала деле баягы жүрөгү сезет да. Бейбаштык кылышпайт. Башка мугалимдер мектепке эмеге тамакка тизип, анан өздөрү алып барып келет. А мен бул жерде отуруп тизип турбай, тизилип барып кайра тизилип келгиле дейм. Зыңкыйып тизилип барып тизилип келишет. Анан баягы каникулга чыгып атпайсыздарбы? Азыр дагы баягы окуучуларыңыз сизди кыя албай, аябай көзүнө жаш алып кетишти. Ошол окуучуларыңызды сагынасызбы? Окуучуларды эс алуу күндөрү. Онлайнда деле отуруп калбадыкпы? Анан кийин балдардын ушу ызы чуусун сагынасың да.
отуруп алып дептер текшергенди сагынасың. Анан мектепке окуганга келгенде ушундай менен майрамга келгендей келдик да. Анан ар бир сабакка келатканда өзүм негизи майрамга келаткандай келем. Анан кошуналарым айтып калышат, же чачыңыз туруп калыптыр, эмне барбай калдыңызбы деп. Анан же ушул жумушту өзүмдүн жүрөгүмдөн чыккан жумуш үчүн ушундай болобу билбейм. Мындай 5-күнү ооруп барам, 6-басар күнү ооруп туруп анан 1-күнү мектепке келип аяп калам да. Анан балдар апа ооруп атасыз, барбай эле койбойсузбу десе, кайра өздөрү билип калышат, апам мектепке барганда аягып калат деп. Анан ушу жумуш, ушу балдар менен тартыма даба болгон ушу мектеп балдарда. Тартипти кандай кармайсыз? Балдарды мындай балдарды кээде урушуп коем, бирок урушуп койгон менен жүрөгүм ооруп калат да. Анан мындай мен ооруганымды билишет да, кандай бейбаштык, тентектик деле кылышпайт. Анан мен балдар менен көп урушпайм, деги эле бала чаппайм. Ушу жай балдарга жай айтып, жай сүйлөшкөнгө, түшүндүргөнгө аракет кылам да. Ушинтип басып мектепке келген жумушум бар, үйдө караган балдарым бар, дүйнөдө жакшы адам бар экендигине Кудайга шүгүр кылам. Кээде баягы ызаланган учуруңуз болобу? Эмнеге жеңиңиз келет? Ызаланган учурум болот. Азыр маданият министри болуп калды го, мурда зоо музей эмес беле. Балдарды ээрчитип алып ошол жака алып барчымын, музейлерге алып барчымын, парктарга алып барчымын. Анан азыр ошолорго алып бара албай калганыма кээде мен ушуларга алып бара албай атам, мен мүмкүн балдарды ушу жеткиликтүү кыла албай калып атамбы деп ошого ызаланып кетем да. Анан кайсы 95-жылы мугалимдер жанагы мыкты мугалимге катыштым. Анан эл агартууга ошондо биринчи алуучурда категория бар болчу дагы, биринчи категория алып 1 жылдан кийин высший алдым. Анан ушу эл агартууга аракет кылсамбы деп ооруна азабынан эл агартууга жетпей калдым дагы. Анан өзүм ооруп атсам, эл агартууда бергиле деп мага догартпай, эми эң негизгиси ал наам болбосо деле ушу сүйгөн кыз, өзүмдүн кесибим бар, сүйгөн балдарым бар деп ага деле анча көп умтулган жокмун да. Кээде ооруп шишип кеткен учурда маршруткага түшүп калганда ушу эшикти ача албай тырбалаңдасам сөккөн айдоочулар да болду. Ошого ызаландым. Анан кубанганым ушу жакшы адамдар көп экен, мындай мектепти мага поддержка берип турган коллективим бар экендиги деле чоңур ойлонойт экен. Анан эң негизгиси ушу мектептин директори Гүлжан эженин эмгеги да, мен ушул иштеп мынтип жүргөндүгүм. Эже менен маектешип олтуруп, анын кайраттуу экенине баа бердим. Мындай инсандар 100дөн бири. Ай сайын ичкен дарысына 6.000–7.000 сомдой акча кетет. 20 жылдан бери үй алуу үчүн кезекте турат. Бирок эмнегедир үйгө жетпей келет. Азыр ошо уулдарыңыз менен чогуу турасыз да? Ооба, 3 балабыз тең эле чогуу турабыз. Энем салып берипкен, ошол үйдө чогуу эле турабыз. Тамда очередде болчумун. Анан эми бюджетке там салынбайт экен. Очередиң жакындады деп калышат. Анан же ал жоюлуп деле кетти, азыр бара элекпиз. Анан ипотекага алсакпы десек, балдарымдын үчөө тең бюджетте иштешет. Айлыгыбыз жетпейт экен. Улуу балам 34-кө чыгып калды, кийинкиси 32-де, кичүүсү болсо президент алдындагы окуу жада академияны бүтүрүп, азыр мэриянын МТСында иштеп жүрөт. Анан там ипотека аракет кылалы десек, айлыгыбыз жетпейт экен, ошо менен аракет деле кылган жокпуз, чогуу туруп атабыз. Анан мындай жашың өткөн сайын жалпы эле элдин тынчтыгын, ушу элде бар болсо экен, эл тынч болсо экен деп калат экенсиң. Ушу жалпы кыргыз элиме эң биринчи тынчтыкты каалайт элем, барчылыкты каалайт элем. Кыргыз эли өзү ынтымактуу, бирдиктүү эл. Эң алдыңкы мамлекеттерден болобуз деген үмүтүм чоң. Жакшы тилек жарымыбыз дейт. Ошол кыргыз элиме дайыма тынчтык, барчылык, токчулук каалайм. Суранбей эже, бүгүнкү майрамыбыз кут болсун. Каникулга чыгып атасыз, окуучуларым сагынам деп атасыз. Кудай сизге ден соолук берсин. Ошо артыңызга даба болгон окуучуларыңыз менен сыймыктанып жүрө бериңиз. Сизде инсандар көбүрөөк болсун да, адал иштин арты бакыт деп коет. Ошол адал ишиңиз менен элге, мугалимдерге, бизге үлгү болгон мугалимдерден болуп жүрө бериңиз. Кудай сизден ден соолукту айбасын. Ден соолукту алыңыз, балдарыңыздын урматсызын көрүңүз. Рахмат силерге дагы, ошо мага көңүл бөлүп, ошо менин ишимди баалап койгон силерге да рахмат. Силерге да ден соолук, ишиңерде ийгилик. Ушул дайыма
Кыргызстан чыган уул кызы болуп жүрө бергиле, ишиңерге ийгилик. Суранбүй эже дайыма колдоп турган мектеп директору Гүлжан Үмөталиевага, жалпы кесиптештерине жана ата-энелерге ыраазы. Мүмкүнчүлүгү чектелип турса да, жыл мугалими сынагына катышкан. Өкүнгөнү дарттын азабынан эл агартуунун тилишниги наамына жетпей калганы. Анткени менен анын эмгеги эл мугалимдикке тете. Адал эмгек астыңа ат, үстүңө тон демекчи, адам эмгеги менен даңктуу жана барктуу. Андыктан мен үчүн байлык дагы бакыт эмес, мен үчүн атак дагы бакыт эмес деген эжебиз Алмолдоева Суранбүйгө алкыш. Башкаларга үлгү болуп эсен жүрсүн. Тизе бүгүп таазим кылам сага, мугалим.